Birinci, ölüp kalgan adamdan alıp koyu. İkinci mesele, tiriyor adamdan alıp tiriyorga berүү. Ekönü ulamalar, ekönü bölüp karagan. Birinci mesele, ölüp kalgan adamdan oşonun bir müçösünü, organını alıp ikinci adamga koysa bolobу degende. Fukahalar oşol orup atkan adam eğer katты orup ölüp kalıştan korkunçu bolgan bolsa, jana же болсо bir müçösүн толук жогото турган болсо, oşonu koysa aga jaşaганга көбүрөөк мүмкүнчүлүк болсо, имканият болсо, ушул учурда ölüp kalgan adamныкын алып койгонго уруксат берилет. Түшүнүңөрбү? Ölüp kalgan adamга уруксат берилет качан орусу күчөйүп, ölüp кетишин коркунуч турса, же bir organdan ажырап калуу коркунуч турса, ошондо ölüp kalgan adamныкын алып туруп койсо, уруксат берилет. Уламалар өтө катуу зарылчылыкта уруксат берет дейт. Экинчиси тирүү кезинде де тирүү адамга берет. Кээде bir adam эмне кылат, башка bir адамга бөйрөгүнү берет, көзүнү бергендер бар экен, башкалар бар экен. Бул жерде дагы уламалар айтат, негизи мында ыктылаф көп, көпчүлүк уламалар болбойт деген тирүү адамга. Себеби өзүңдү жакшы, ден соолугу таза адам bir мүчөсүнү берип, кайра ошонун ордуга түшүп, майып болуп калуусу, ооруп калуусу бул чоң күнөө. Атайлап ооруткан менен барабар. Атайлап майып кылган менен барабар. Бирок эгерде докторлор айтса, сен оорубайсың, жашап кетесиң, жашасың болот десе, тиги жардам катары берет десе, кээ бир уламалар, фукахалар уруксат берген. Бирок жумхур фукахалар күнгө чейин көпчүлүк уламалардын фикиринде, алардын ою боюнча уруксат берилбейт. Тирүү адамга берилбейт. Чүнкү тирүү адам уруксат берилбей кетет. Себеби бир көзүңдү берип койсоң, өзү бир көзүң менен каласың. Бул айып, бул чоң күнөө. Бой бөйрөгүн берип атасың. Жашайсың, жашабайсың Кудай билет, бирок эртеге эле сен дагы бул жакдагы иштен чыгып калса, күчкелип, анда сен деле ошонун ордуна түшүп каласың. Ошон үчүн фукахалар көбүнчө тирүү адамдан экинчи адамга бөйрөгүнү, башка органын берүүгө келгенде, көпчүлүк уламалар фикири боюнча уруксат берилбейт. Анча-мынча кээ бир уламалар өтө катуу зарылчылыкта уруксат берген жерлери дагы бар.